Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlarım, ekendештер, арбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Ордолу Ош шаарынан баарыңыздарга жылуу салам. Негедир бүгүн Ошто ушунчалык эл көп го. Не болуп атат, не маселе түшүнбөдүм. Урматтуу туугандар, биз буйруса азыр мына Западный деп коет, Западныйдын кургою Барсбек Баатырдын эстелигинен тарта видеобузду баштадык. Мен ол эки бетти көргөзгөнчө кетейин. Бүгүн Ошто бир жакшы иштерибиздин башталар алдында турат. Албетте Ошко келсем, Ошто чындап эле күнүмкүсү күндө мындай өзгөрүүлөр болуп атат. Күндөн күнгө. Мисалы, кече келдимби, бүгүн башкача. Жок дегенде бир жер өзгөргөн да. Жок дегенде мына караңыздар, мына жерде остановка салынып атат дегенде, же үстү алынып атабы, жаңыланып атабы. Кыскасы мына ушундай өзгөрүүлөр күндөн күнгө. Эсиңиздерде мына Западныйда мына оң тарабында базар ызы-чуу эле мына Кургойдон баштапчы. Бул жакта азыр бүт парк кылып койгон. Келелектер болгон болсо, көптөн бери Ошто көрүлектер болгон болсо, кыскача маалымат катары айтып кетейин. Ал эми Оштун Анар деген кичи району бар. Мына биз келип калдык. Анар менен Западныйдын ортосу Төлөйкөн болуп калат. Бул жагы Төлөйкөн, бул эски домдор. Ал эми жолдон нар жагы Анар болуп калыш керек. Анар кичи району. Нол чоң трассанын жээгине курулган Анардагы нол домдорго чындыгында мындай ушу укмуштуудай салынган да. Көз жоосун алган укмуштуудай кооз, сапаттуу, керемет, шаарга бир көрк берип турган өзгөчө бир домдор да. Мына карагылачы. Бул жерден кандай бактылуу инсандар үй алды экен, Мындай жерден кандай бактылуу инсандарга үй насип кылар экен, Аллах Таала ар бирибизге, баардыгыбызга ушундай курулуш домдордон үйлүү болуштукту Аллах Таала насип кылган болсун. Караңыздарчы, эмне деген керемет. Укмушпу? Укмушко, снобнол авангард болуш керек эле. Или элит хаус бекен, эсте жок. Ал эми нол сол жагында башталган бул Нурзаман курулуш компаниясы. Баары жаны чыгат эле. Шашып кайка барат жудайчы. Ал эми бул достор Нурзаман курулуш компаниясы. Бул Нурзаман курулуш компаниясы дагы эсиңиздерде болсо керек, Асылбек Көзөз Асылбек баарга ушул Нурзаман курулуш компаниясынан ушул курулуш компаниянын жетекчилиги менен биргеликте элдин жардамы менен 3 бөлмөлүк квартира алып 2019-жылдар тапшырганбыз. Эсиңиздердеби? Мына бул ошол компания ушул Анарга да укмуштуудай үй салып койгон. Достор, мен сиздерге кыскача ушул жол жээгин көргөзгөнчө кетейин, Кандай дейсиздер? Жолдун эки капталын көргөзгөнчө кетейин. Жолдо эмне, Ошто кандай жаңылык? Мен башка жерлерин көргөзгөм, бирок бул жакты көргөзгөн эмесмин. Ушул видеодон алыстабай туруңуздар. Видеону сөзсүз башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жана видеого лайк басканды унутпаңыздар. Анткени азыр алдыда биз сиздерге жакшы бир кабар, жакшы бир жаңылык, жакшы бир жерди көргөзөбүз буюрса. Андыктан достор, экрандан алыстабаңыздар. Биз кайрадан Актене Аманат коомдук фонду элдин жана сиздердин кызматыңыздардабыз. Албетте мен Медер мына ушул автоунаа менен 2000 кайсылынчы жылдар экен? 2017-жылдары сиздер ушул элдин кызматын баштаган экен. Мына ушул BMW үлгүсүндөгү автоунаа менен 7 дубанды толугу менен кыдырып бүттүк. 7 дубандан сырткары бул жагы Өзбекстан, Тажикстан, Китайга чейин жетип кирип чыкканга чейин жетиштик. Албетте азыркы замандын, мындай айтканда, тулпары деп коебу, Азыркы замандын адам баласынын канаты деп койсо деле жаңылышпасак керек.
ат адамдын канаты деп эзелтен айтылып келген, бирок азыр узакка жетиш үчүн, узакта бир кызматтарды аткарыш үчүн, узак сапарларда иштериң ийгилик жаралыш үчүн сөзсүз ушундай бир кандай десем, жолдо ак жол тойлуу сөзсүз бир автоунаа керек болуп калды ар бир адам баласына. Карагылачы мына, охо, күн ысыкта. Салам алейкум. Не болуп атат дейт. Не болуп атат дейт акам. Эчтеке болгон жок деш керек эле. Я кокуй кеттик эми. Достор, мына мен азыр бул жерден алдыдан сиздерге жакшы жерди көргөзөйүн. Анан мен сиздер менен бир кеңеше турган маселе бар алдыда. Кеңеше турган маселе бар. Охо, мына анардан ак тилекке чейинки аралык жолдун аралыгын уже тротуар баштап коюп турбайбы? Мына машалла каралачы оң жакты. Лотокторду салып, жолду кеңейтип, нол бир эле адам басуучу тротуар эмес, велодорожка да салып окшойт. Кенендигин карасаңыздар. О, сол жагына уже салып коюптур мынакей. Сол жагы бүтүп калыптыр. Мен бул жакка көптөн бери келе элегим. Нол сол жактагы тротуарды бүткөнүнө канча күн болду, ким билет. Байкап атасыздарбы? Арчаларга эми мурун эле келсе керек эле. Моше ош деле башка өрөөндөрдөн кем калбай өнүгүп атыптыр. Карагылачы туугандар. Сонун баары сонун. Ак Тилек эң дорогой, кымбат райондордун бири, билесиздер, Мына Ак Тилекке кирип келип калдык. Ак Тилекте жөн кишилер жашабаса керек. Бүт мындай колунда бар чоң иш менен алек болгондор. Анан да сол жакка карагыла, мына лед экрандарды кое баштаптыр го. Жалал Абадтан баштады эле ушул лед экрандан проектсин. Буюрса Ошту дагы келтирип аттыр да. Жалал Абадтык агабыз мэр Жеңишбек Токторбаев Жеңишбек агабыз келип алып, бул жакта дагы укмуш иштер жасап аттыр. Мына сага кара. Кереметпи? Жолдун эки бетин карасаң, бүт курулуш иштери да. Бүт курулуш иштери, лотоктор жаткан, техникалар жүрүп аткан, усталар кыбырап аткан. Деги койчу адам баласы мындай жашоо менен күрөшүп аткан байкалып турат да.